istihara namazı tuуралуу айтып бересизби дейт. Istihara namaz degeni Allah менен кеңешүү деген сөз. Istihara Allah менен кеңешүү. Адам баласы кейде бир нерсени кылсамбы, кылбасамбы деп эки жолдо калып калат. Өзү чече албайт. Бирөөлөр менен машвара кылат, кеңешет, чече албайт. Анан бир эле Алла калат. Аллах менен ушул кеңешейин, кандай экен, дүйнө ахиретиме пайдалуубу, зыянбы деп. Ошо намаз истихара деп айтылат. Атай дуаларда бар, башкаларда эчтеке билбесе, эки рекет намаз окуп эле Алладан сурайт. Жакшысы хадисте келген дуасын окуса жакшы болот, болбосо Алладан сурайт. Я Алла, ушул ишти кылсам, дүйнө ахиретиме пайдалуу болсо, мага ушул ишти жеңил кылып көрсөт. Ошол жака жолумду ачып бергин. Эгер дүйнө ахиретиме пайдасы жок болсо, анда мага башка ишти бер, муну мени алыс кыл дейт. Болду. Анан истихара кылгандан кийин түш көрүш шарт эмес. Көбү түш көрүш башка эмес. Истихарадан кийинки маселе жүрөктү каралат. Аллах субханаху ва таала жүрөктү жараткан, ал сезет. Эгер жакшы иш болсо, Алла таала илхам кылып түштө бериши мүмкүн. Бирок кээде түш болбосо дагы жүрөк ошону айтат. Же кылганга тартат, же кылбаганга тартып калат. Ошо жүрөк менен кеңешесин дагы, эми ошол ишти кыласың. Түшүнүңөрбү? Эң жакшы истихара намаз ким билбесе, Аллахумма хирли вахтарли. Мухтасар дуа. Аллахумма хирли вахтарли. Аллахумма хирли вахтарли хадисте келет. Ушуну окусаңар деле боло берет. Ушуну окуп жатсаңар деле болот. Ушу менен дагы истихара боло берет. Аллахумма хирли вахтарли деген дуа.